Мен эң биринчи Көкбөрүнү YouTube'дан көргөм. Досторумдун бири видеонун үзүндүсүн жөнөтүп, сен бул оюнду көрүшүң керек деди. Жаштык түрткү болдубу билбейм, бирок абдан кызыктым. Ошондон тартып ушул күнгө чейин Көкбөрүнү сүйүп ойноп келем. Көкбөрүнү 1000 жылдар бою ойноп келет да, биз үчүн мындай тарыхы терең оюнду ойноо өтө чоң сыймык. Көкбөрүнү колдогонду токтотпогула деп айтат элем. Бул силердин улуттук оюнуңар жана дүйнөдөгү эң мыкты оюндардын бири. Биз аркан ыргытууда көп машыгып, бардык жагдайга даяр турушубуз керек. Техаста Америкалык деген радио өткөрүшөт. Мына ошол жерде 1 миллион төлөйт. I'm very lucky. I'm so lucky. Америка кыялдардын өлкөсү. Руханий ар түрдүүлүк, жакшы турмуш жана мыйзам туруктуулугу. Мунун баары дүйнөнүн төрт бурчундагы ар улутты өзүнө тартып, башкаларга окшобогон маданиятты, өлкөнү, Америка Кошмо Штатын жаратты. Бул өлкө эрктүүлөрдү сүйөт. Анда жашаган адамдар максат койгонду, жана ага жетүүнүн ыкмаларын да жакшы билишет. Жылдын 2 мезгили, жаңы кар жаган аппак талаа жана аптаптуу эрме чөл. Бул жерде күндүн ысыгы 40 градуска чейин жетет. Солт Лейк Сити кыргызча которгондо кадимки туздуу көл. Ошентип, достор, биз дагы Американын Солт Лейк Ситинин тузун татыдык. Солт Лейк Сити 2002 жыл 19 кышкы олимпиадалык оюндар. Дал ушул жер убагында 77 өлкөдөн 3000ге жакын спортчуну жана миллиондогон көрүүчүнү өзүнүн назарына тарткан. Бүгүнкү күнү бул жер Америка Кошмо Штаты сыймыктанган, туристтер ар дайым келчү тарыхый жайга айланганы байкалып турат. 10 жыл аралыгы артка ташталганда спортчулардын жылдап машыккан мээнети, жеңиши жана утулуу ызасы. Көрөрмандардын байге орундарды эңип алуудагы жан дили менен колдоосу, спортчулардын каталарын жана жеңиштерин бирге жашап өтүүсү дал ушул музейде дароо көз алдыбызга тартылат. Ал эми Көкбөрүнүн дүйнөлүк масштабка чыгуусунда Лед Ховелдин оюну себепчи десек болот. Мен эң биринчи Көкбөрүнү YouTube'дан көргөм. Досторумдун бири видеонун үзүндүсүн жөнөтүп, сен бул оюнду көрүшүң керек деди. Көрүп алып Кудай сактасын дедим. Анткени оюн бир укмуштуудай көрүндү. 2 жума өтпөй Вайомингдик Джей деген жакын досум бар. Анын кеңеши менен үйгө бардым дагы аялыма көрсөттүм. Бритни, карачы, мени ушул оюнду ойногону Кыргызстанга чакырып жатышат дедим. Ошондо ал 2018 жылы болгон. Чындыгында оюн мага бир аз экстремалдуу жана
Ат үстүндө ойногондору бир аз кооптуу көрүндү. Менен да жашым 30да. Күчүм толуп турган убак. Жаштык түрткү болдубу билбейм, бирок абдан кызыктым. Ошондон тартып ушул күнгө чейин көк бөрүнү сүйүп ойноп келем. Now I still just love playing Kookaburra. Көк бөрүнү 1000 жылдар бою ойноп келет да, туурабы? Биз үчүн мындай тарыхы терең оюнду ойноо өтө чоң сыймык. Анткени бизде мындай эски оюндар жок. Мисалы, Америкада Родео деген оюн бар, бирок аны биз бир нече 100 жылдардан бери эле ойноп келебиз. Ал эми азыр биз бул жакка келип жергиликтүү маданиятка аралашып жүрөбүз. Анан да кыргыз эли бизди абдан жылуу кабыл алышты. Менин оюмча бул эң сонун. That was our first game was Krasnoyarsk. We had scrimmaged and practiced a little bit before the game, and I already kind of had a Эң биринчи оюнубузда Красноярск менен беттештик. Бир аз таймашып, практика кылып даярдандык. Бирок баары бир оюндун жүрүшүндө бизге оңой болбой турганын алдын ала билип эле жаттым. Эсимден кетпейт. Беттеште биринчи ойногон 20-мүнөт өтө оор болуп абдан чарчадым. Негизи мен өзүм мектепте футбол, кийин Родеодо эле ойноп жүрдүм, бирок өмүрүмдө мындай чарчап көргөн эмесмин. Өзүмдү күчтүү спорттук машыгуучумун деп билчүмүн. Чынында ошондой эле. Бирок оюн бүткөндө баары бир көк бөрүгө керектүү даярдыгым жок экенин түшүндүм. Мен чарчадым. Абдан чарчап калдым. Достор, биздин көк бөрү оюну сыяктуу эле бул жерде Родеодагы Америка Кошмо Штатынын гимни менен башталат. That's Miss Taylor Priest. Well done, Taylor. That's Miss. Left. There we go. Get it out. Nice girl. Америка Кошмо Штатынын тарыхы менен Родеонун жаралуу тарыхын бөлүп кароого мүмкүн эмес. Темир жол жакшы толук ишке кирише электе ойчу жигиттер бир канча уйларды, мал базарды көздөй жана башка штаттарды көздөй айдаганда алардын башына укурук таштап бири-бири менен жарышка түшкөн. Бүгүн дагы бул салт уланууда. Америка Кошмо Штаты Юта Огден айылынан салам, достор. Кыргыздын көк бөрүсүнө шайкеш келген Родеону көрөлү деп келдик. Биздин каарманыбыз Лед Ховел дал ушул талаада бүгүн Родео ойномокчу. Сиздер менен биргеликте Родеонун жаралуу тарыхы, Америкадагы спорт маданияты тууралуу алдыда сөз кылабыз. Come on, lad, you got something. Smooth tile, get him a check. Good run, no further down than our first cowboy, but a good time. The wraps that you see on their heads. Малдын башындагы бинтти байкадыңызбы? Биз аны атайын байлап койгонбуз. Себеби ал арканды байлаганда малдын башын оорутпайт, тескерисинче сактайт. Анан кулагы оорубасын деп аны да ошол оролгон бинттин алдына киргизип коебуз. Бул жаш букалар азыр 2-3 жашта. Кантип машыктырасыз деп сурасаңыз, анын өзүнүн ыкмасы бар. Аларды аренанын алдына чыгарар алдында атайын бир туннель сыяктуу тосмо бар. Ошол жерге аркан менен байлап алып киребиз. Акырындап үйрөтө баштайбыз. Мисалы, арканды бир аз тартканда солдотуп бастырабыз дагы, тосмонун аркы башына жеткенде секирип чыкканга үйрөтөбүз.
Жапайы буканы эле кармап келип чыгарбайбыз. Букалар машыктырылган, колго абдан көнүп, кадимки үй жаныбарындай эле болуп калышат. Бирок ошондой болгон күндө деле айбан болгон соң ар кандай болуп калат. Кээде мисалы биз үйрөткөндөй секирбей коюшу мүмкүн, же болбосо башын ылдый кылып алып көтөрбөй коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз аркан ыргытууда көп машыгып, бардык жагдайга даяр турушубуз керек. Азыр биз көрүп аткан Родеонун кайсы түрү? Бүгүн биз бул жерде көрүп жаткан оюн жөн гана командалык мелдеш. Арканды команда бирге ыргытат. Бул Родеодо командалык джекпот деп аталат. Ал эми кечеги оюнда Родеонун 8 иш-чарасына көбө болдук. Мындай деп түшүндүрөйүн. Биринчи топтогу иш-чараларды жаныбарлардын булкунуусу деп атайбыз. Анын ичине ээр үстүндө булкунуу, ээри жок ат минүү жана бука минүү 3 иш-чара кирет. Экинчи топ болсо убакытка жарышуу деп аталып, анын ичине 5 иш-чара кирет. Бука менен күрөшүү, аркан байлоо, командалык аркан таштоо, баррел жарышы жана акыркысы арканды сыноо. Родео мына ушундай кызыктуу 8 иш-чарадан турат. Достор, эң сонун кызык оюн болуп жатат. Леттин айтымында оюндар 3кө бөлүнөт экен. Бүгүн биз 3-чү команданын оюнун көрүп жатабыз. Ал Летс айтсаңыз, тарыхта эң кыска мөөнөттө жеңишке жеткен учур. Командалык жарыш боюнча мисалы эң тез убакыт 3,3 секунда болгон. Бул өтө тез убакыт. 3 секундта менче аттараң жулкутасың го, Сиздин өзүңүздүн бир кыялыңыз барбы, Родеодогу кыялыңыз? Менин оюмча ким аркан таштап Родеодо көп жыл машыгып келген болсо, алардын эң чоң кыялы НФРге катышуу. Ал Лас-Вегаста өтөт. Мен жогоруда Родеонун 8 иш-чарасы жөнүндө сөз кылдым го. НФР жыл сайын ошол ар бир категориядагы дүйнө жүзү боюнча эң мыкты 15 оюнчуну аныктайт. Мына ошол жакка баруу менин эле эмес, ар бир оюнчунун кыялы. Ошол иш-чарага катышып, орундуу болсоң, бул жетишкендиктин туу чокусу мен үчүн. Ар бир оюнчу катышып, Лас-Вегаста бир жылдызым жанса деп кыялданат. Албетте, ал оңой багындырчу нерсе эмес. Ал үчүн Родео сенин жашоо образың болушу керек. Күнүгө, эртеден кечке талыкпай машыгуу керек. Самое большое денежное вознаграждение Ой, в истории. million. 1 миллион. Техаста америкалык деген Родео өткөрүшөт. Мына ошол жерде 1 миллион төлөйт. That rodeo pays $1 million. Биздин жогорку лигада ойногон көк бөрүчү жигиттер сенин оюнуңду көргөндө эмнелерди айтышты? Sitbek and Rustam, they were at the game when we played against Uzbekistan. Өзбекстанга каршы оюнда Сейитбек менен Рустам дагы ойноп калышты. Беттештен кийин денем абдан ооруду. Анткени оюн учурунда камчы менен жонума чапкан учурлар болду. Оюндун аягында Сейитбек мага келип, "Сен чыныгы көк бөрүчүсүң" деп айтканда абдан толкундандым. He said, "Oh, now you're a nastoящий kokburus now," because he saw the kamchi mark. So, anyways, I thought that was pretty funny because I was like, "Oh, I didn't know that's." That's a good first day. A good first day. Летхау бул биздин досубуз. Биз ошо пландаштырып атабыз, ошо Летти ошо Кыргызстанда бир клубтан, ошо жогорку лигада бир клубта көргүзүбүз келет. Анткени Леттин кызыгуусу абдан жогорку деңгээлде. Өзү дагы ошол ар дайым ат менен жүрөт экен. Анан өзүнүн дагы бир нече жолу мага айткан сөзү бар. Америка Кошмо Штатынан келип, ушул жакта көк бөрү контракт менен болгон биринчи американец болсомун деген ою бар. Биз буйруса Леттен башка дагы ошол Америкадан жакшы ковбойлорду алып келип, бул жакка лигаларга аралаштырып, анан ушу көк бөрүнү дагы өнүктүрсөк деген ойлорубуз бар. В Бишкеке сейчас, да? Понятно. Исуко? Я не знаю, когда мы приедем к тебе, хорошо? Хорошо, скоро. Отдыхай, друг, отдыхай. Счастливо. I was kind of used to being in a different culture because I lived in Russia for almost 4 years. So. Мен Орусияда 4 жылга жакын жашадым. Россия менен Кыргызстандын айырмачылыктары абдан көп. Маданияты, адамдары. That's how our cultures are. He's fully turned into his side to clear it.
Көрсөтүүбүздү демиргелеп толук колдоого алган Американын Кыргызстандагы элчилигине терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Ютага сапарды уюштурууга жардам колун сунган Сэм Экспресс Трак компаниясына жана Codewise IT мектебине дагы чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөр үчүн сиздин үй бүлөңүз кызык, сиздин атаңыз, апаңыз, бир туугандарыңыз. Growing up, I saw what it's. Мен үй бүлөнүн колдоосу абдан маанилүү болгон жерде өскөм. Family. He has always loved horses. Ever since he was just Ал бала кезинен бери эле аттарды абдан жакшы көрөт. 4 жашында биздин понибиз бар болчу. Бир күнү аны жыттап көрүп, жыты абдан сонун жыттанат экен деди. Мен бери жакты карап, ичимден анча деле эмес дедим. just went and smelled the horse and said, "Doesn't that smell so good?" I said, "Not really." But he has always loved horses. I think it's interesting. I actually saw Мен көк бөрүнү абдан кызыктуу деп ойлойм. Биринчи жолу 2018-жылы кинодон көргөм. Ошондо оюн менен таанышып калдым. So that's the very first time I had, but then I didn't really know about it again until that started to play. Yeah, I've seen the videos. This last tournament that he was at, they streamed it, so I actually. Ооба, мен видеолорун көрүп турам. Акыркы мелдешин түз эфирден көрүп отурдум. I was able to watch kind of live, which was pretty cool. He's very passionate about rodeo and about Coke Brew, which is something that I've had to. Родео же көк бөрү болсун, жан дүйнөсү менен берилип ойнойт. Бирок мен үчүн көк бөрү бир аз кооптуурактай сезилет. Мисалы бул жакта эч бир андай оюн көрбөйсүң. Ошондуктан коркуп турам бир аз. Бирок ал абдан кызыгып ойногон үчүн албетте мен колдойм. Лед Хауэлл, снова нам показан, о нем вообще можно даже, думаю, такой мини-фильм сделать об этом игроке. Молодцом. Лед Хауэлл на кыргызской земле себя проявил достаточно хорошо, уверенно. You know, my mom and dad, they had their problems, and I was able to see from a young age. Билесиңби, менин ата-энемде кыйынчылыктар болгон. Мен муну бала кезимден эле көрчүмүн. Эгер үй бүлө бузулса, ата-энеге кыйын болот. Бирок андан да балдар үчүн өтө оор. Бүгүнкү күндө ажырашуу нормалдуу болуп бара жаткандай. Чынында бул мага жакпайт. Анткени мен үчүн үй бүлө өтө маанилүү. Мисалы, мен өзүм үй бүлө башчысы катары уулдарымдын жанында дайыма болгум келет. Кичинемден бери көп нерсени көрүп чоңойгондуктан, жашоодо балдарымдын коопсуздугунан маанилүү эч нерсе жок деп билем. I don't know why it's so hard to talk about it. Maybe it's just because it was It was kind of hard to go to Kyrgyzstan this last time just because my boys are getting older. Ошондон уламбы акыркы жолу Кыргызстанга барганда бир аз капа болуп жүрдүм, себеби балдарымды 2 жумага калтырып кетүүгө туура келди. Үй бүлөң алыста болсо алар үчүн тынчсызданбай кое албайт экенсиң. Эң негизгиси ата да, эне да иштеп, акыры бир күндүк жумуштан кийин үй бүлөгө келерин түшүндүм. Мен аябай бактылуумун, себеби үлгүлүү үй бүлөм бар, бир туугандарым да, ата-энем да баары жакшы. Эгер уруксат болсо кеңеш берип кетким келет. Үй бүлөдө кандай гана көйгөй болбосун, жай отуруп сүйлөшүп чечкиле дейт элем. Эң маанилүүсү үй бүлөңөрдү жакшы көргүлө жана колдогула. Анткени родео болобу же көкбөрү болобу, силерди кайра эле үй бүлөңөр тосуп алат. Make sure that they come number one. I'm very lucky. I'm so lucky. I've got an awesome family. Мен абдан бактылуумун. Менин эң сонун үй бүлөм бар. Биз жубайым экөөбүз эч нерсени жашырбай, сактабай, кандай маселе болбосун ачык сүйлөшүп чечкенге көндүк. Бул мен үчүн эң баалуу нерсе. Try to keep your family together. I'm very lucky. Me and my wife, we're able to talk all the time and.
Родеодагы көкбөрүдөй кымбат оюнбу? I think whatever country you're in, when you're dealing with horses, Мен бардык эле өлкөдө ат багуу чоң каражаттарды талап кылат деп ойлойм. Мисалы Америкада аттар өтө кымбат. Өтө. Билишимче Кыргызстанда дагы аттар абдан баалуу. Анткени жакшы ат табуу оңой эмес. it's because it's hard to find the good ones. Америкадагы көкбөрүнүн келечегин кандай көрүп атасың? There's been a Cockburoo Federation that's been started here in America, and so the goal is to show everybody. Көкбөрү федерациясынын максаты Америкада федерация ачып, бардыгына кыргыздын улуттук оюнун көрсөтүү, мүмкүн болушунча жайылтуу. We're trying to get started. Биз Миннесота жана Чикаго шаарларында көкбөрүнүн презентациясын жасадык. Машыгууларды дагы өткөрүп, көкбөрү оюндун өзүн дагы көрсөткөнбүз. Ошондо көптөр көрүп, таң калып, бул кандай оюн деп кызыгышкан. Show everybody over here what is this game. Ушул жылдын август айынын аягында мен өзүм Америка Кошмо Штатына учуп барып, ал жактан Миннесота штатынан расмий түрдө көкбөрү федерациясын ачтык. 2024 жылы Америкадан биз 2-3 турнир өткөрсөк деген ойлорубуз бар. Көкбөрү ойногонго, анан Родео ойногонго кандай ыкмалар керек? Ал ыкмалар окшошпу? I think for any sport that anybody plays, Менин оюмча бардык эле спортто практика керек. Мисалы көкбөрүчү болом десеңиз, көкбөрү ойношуңуз керек. Родео менен көкбөрү бири-биринен абдан айырмаланат. Бирок менталдык жактан окшош. the mental aspect of it, it's similar in different respected sports. Көкбөрүнү кандай менен издей аласыз? It's such a difficult. Бул абдан кыйын оюндардын бири. Анткени сен аттын үстүндө болосуң. Эңкейип, эңип, ошол эле учурда аттын тизгинин да башкаруу керек. Бул оңой эмес. Ошентсе да биз мыкты болууга аракет кылып, талыкпай машыгып жатабыз. Көкбөрүнү ойногон жигиттер абдан күчтүү. Алар эч нерседен коркушпайт. Аттын үстүнөн жыгылгандан эч тайманбай секирип кетишет экен. Көрүп алып таң калдым. Аларды атты башкарган эң кыйын күрөшчүлөр деп койсок болот. Keep supporting this game. Көкбөрүнү колдогонду токтотпогула деп айтат элем. Бул силердин улуттук оюнуңар жана дүйнөдөгү эң мыкты оюндардын бири. Тилегим башка өлкөлөрдө дагы ойнолуп, өнүгө берсин. Негизи ар бирибиз Родео же көкбөрү болсун, улуттук оюндарыбыздын өнүгүшүнө салым кошууга милдеттүүбүз. Баарыңарга ыраазымын. Чоң рахмат. Always keep our sport growing. So grateful for everything that we're able to do.